Тарыхка үңүлсөк алтын, күмүш сыяктуу баалуу металлдар эзелтеден эле колдонулуп келген. Байыркы доордо адамдар жалтырак жана кооз таштарга туш болушуп, көрктүү нерсени жасоону ойлонушкан. Асыл таштарга ар түрдүү форма берип, андан зер буюмдар жасала баштаган. Муну ушинтип зергерчилик пайда болгон. Кыргыз эли да бул нерседен куру калган эмес. Баалуу металлдан ар түрдүү чөйчөк, зер буюмдар жасалып, аталган өнөр өркүндөй баштаган. Зергерчилик салттуу кол өнөрчүлүктө асыл темирлерден кооз буюм жасоо кесипчилик багыты. Иштөө техникасы толугу менен элдин жашоо шартына ылайыкташкан, өзгөчөлүккө ээ. Саламатсыздарбы? Назарыңыздарда кесипке жолу көрсөтүүсү сиздер Гулиза Очкорова. Бул ирет зергерчилик кесиби, зер буюмдарын жасоо ыкмалары менен таанышабыз. Расул Осмонбеков 23 жашта окуучулук кезинен эле зер буюмдарын жасоого кызыгуусу күч болгон. Учурда көксөгөн тилегин орундатып, сүйгөн жумушу менен алектенүү үчүн бул тармакты өздөштүрүп, көп окуп, үйрөнүп иштеп жаткан кези. Мен ушул кол өнөрчүлүккө кызыгып, ушул агайга деген 3 жыл мурун келгем. Зергерчиликти үйрөнүп, бул көп нерсени жасагым келет. Башында кыйналдым, үйрөнө албай. Андан кийин акырындан жасап көнүп кеттим. Азыр эми толук үйрөнө алдым деп айта албайм, бирок колуман келген аракетим кылып атам. Расул сыяктуу дилгер, аракетчил жаштарга жол көрсөтүп, зергерчиликтин сырын жана кызыгын үйрөткөн Алтынбек Ишеналиев 15 жылдан бери жан дүйнөсү тандаган кесиби менен алек. Башында бир кесипти аркалоо түйшүк жаратты. Бирок убакыттын өтүшү менен ар тараптан сынап көрүп өзүн тапты. Бул тармакка келген себеби буга чейин көп эле жумуштарды иштеп калдым. Анан өзүнчө бир кызыгуум бар болчу зергерчиликке. Анан ушул жумуш менен 10-15 жыл болуп калды. Ушул келтам. Ушул жумуш мага жагат. Эч кимден жардам көмөгүсүз башталган жумуш. Бүгүнкү күндө көптөгөн жаштардын башын бириктирип, кардарлар тандоосун күчөтүп, кулачын кенен жайда. Жумуш күн-түн дебей кызуу жүрөт. Буйртманын негизинде кардар суроотталып аткарылып, сапаттуу жана кооз буюмдар жасалып турат. Зергерчиликтин негизи материалдары бул күмүш, алтын, бронза жана башка металлдар жана асыл таштарды ушул пайдаланабыз. Зер жумуштары ушул шаймандарга жараша болот. Канча көп болсо жакшы бат аткарылат жана ыңгайлуу болот. Зергерчиликтин ыкмалары жашытуу, эритүү, сыя төгүү жана баалуу таштарды, бермет шуруларды темирдин бетине оюп түшүрүү, үстүнө чөгөрүү жумушу. Сырттан караган кишиге оңой көрүнгөнү менен жасай келгенде түйшүгү оор. Биз да чыгармачыл топ менен карманыбыздын зер буюмду жасоо ыкмасына күбө болдук. Зер буюмдарын баштоодо негизги роль эскизден башталат. Мына азыр могу эскиз менен кале жасайбыз. Ушул калени иш жүзүндө силерге көрсөтүп берем. Азыр биз күмүш эритип баштайбыз. Мына газды ачтык. Биринчи могу
форманы ызытып алабыз. Күмүш эри баштады. Азыр муну күмүштү формага коебуз. Примерно 9 градуска чейин эрийт. Алып чыгабыз күмүштү. Мындай болот. Пластина. Азыр бул пластинаны алдык. Азыр муну кислотага агартабыз. Бул кислота күмүштү кислотага агартабыз, атайын кирлери кетсин деп. Алып чыктык, чайкайбыз. Бул аппарат вальцы деп коет аталышы. Шу менен күмүш чоюлат. Мына азыр күмүштү чоюуга киришебиз. Күмүш жарылып кетпеш үчүн кайра-кайра ызытып турабыз. Күмүштү алып, азыр кислотага салып, кайра агартабыз. Агаргандан кийин суга чайкайбыз, кургатабыз. Кургатып, кайра чоёбуз. Бул күмүш ушундай пластинага алып келдик. Эми ушул пластинага бул эскизди кесип, чаптап, кале жасай баштайбыз. Ал үчүн мына атайын мондай кагаздын клей болот. Биринчи кагазга сүртөбүз. Анан пластинага сүйкөйбүз. Бөлүп алабыз бул пластинадан. Ыңгайлуу болуш үчүн. Анан азыр ушул пластинанын кесиш үчүн керектүү жерин тешип алабыз. Азыр саптап, ички оюсун кесе баштайбыз. Муну кестик. Мына мондай узор болду. Эми мунун астына мондай пластина, пайка улайбыз. Кесип атабыз. Азыр муну пайкалабыз. Таш салабыз. Мына. Алтынбек байке менен 5 жылдан бери иштешип жүрөбүз. Алтынбек байке аябай таланттуу жана тың мастерлердин бири Кыргызстандын. Чогуу иштегенде аябай өзүнүн жумушун аябай жакшы көрөт. Анткени
кээ бирде ушу мен айткандай кыйынчылыктар болуп калат да, заказдарды алганда, анан убакыт аз болуп калып, тар болгондо жумушунда да калып иштеп калат. Ошо жумуш аябай татаал, жалгыз иштей албайт. Биз ошо бир мастерскойдо ар бир өзүбүздүн жумушубуздун билебиз да, бири-бирибизге жардам берип иштешип келатабыз. Агай өз ишине аябай так, ишеничтүү, жасаган иштерин мындай мактасак болот, мактачулай да. Бир нерсени жасап жатканда бул аягына чейин чыгаруу, колдон келген аракети менен мындайча айтканда майын чыгарып жасап, мен да ушул агайдай болгум келет, буюрса. Ошо агайыма чоң рахмат. Тышкары биз өзгөчө тапшырыктарды кабыл алабыз. Алардын үлгүлөрү ушул жерде сакталган. Келип калың, саламатчылык. Заказчы. Мына. Чоң рахмат. Иштегенбиз? Көбүнчө мен интернеттен карап, Алтынбек байкеге эскизтер жибергенде ошол сыяктуу кылып жасап берет мага. Эң жакшысы бул жакта вот бул сөйкөлөр Японияда сакура гүлдөрү сыяктуу болуп көрүнөт. Ошол жана шакектердин арасынан ушундай эки шакеги бар, бирөөсү колунда, бирөөсү мына бул күн бала деген таштарга илгери чийген оймолорго окшош, ошондуктан аябай жагат. Где-то 3 күн, 4 күндүн арасында жасап берет, жана дал окшош болот, ошо сүрөттөгүдөй же мага жак боюм айтканда ушундай тартып жасап берет. Бүгүнкү күндө актуалдуу жана кирешелүү кесиптердин бири болгон зергерчилик менен алектенип бутуна турган замандаштарыбыз арбын. Анткени алтын өзү байлык чакырат деп айтып коюшат. Бирок терс жактарын да белгилөө кажет. Мындай баалуу металлдарды ириткенде көбүнчө азот колдонулат. Күкүрт кислотасы ашказанга зыян. Бул суюктукту дайыма колдонуу ден соолукка залакасын тийгизет. Ошондуктан зыяндын алдын алуу үчүн зергерлер этияттануу, коргонуу чараларын көрүшөт. Мисалы, зер жумуштары татаалдыгына жараша чегерилет. Баасы ошого жараша бааланат. Зер буюмдары мисалы Казакстанга экспортталчу жана Кытайга. Азыр кичине чегарага байланыштуу кичине токтоп турат. Атайын лицей бар, Сүймөнкул Чокморовдун атында. Ошол жерден билим алса болот. Ар кандай кыздарга дагы, балдарга дагы зер буюмдары боюнча үйрөтүүчү окуу жай. Кызыктуу маалыматтар. Дүйнөдөгү эң белгилүү зергер болуп франциялык Луи Карте эсептелинет. Анын колунан чыккан зер буюмдардын баасы 1 миллиондон 1 миллиард долларга чейин жетет. Белгилүү зер марка деп америкалык Чарльз Люстиндин Tiffany жана Co компаниясы эсептелинет. Бул маркада чыккан зер буюмдар дүйнөнүн бардык булуң бурчунда тараган. Зер буюмдардын шопоголиги деп ырчы Риананы атасак болот. Каражатынын бардыгын зер буюмдарга жумшай берип, өзү көчөдө кала жаздагынын айтып берген интервьюлары дагы бар.